арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эс алуу күнүңүздөргө ортоктош болгон чай үстүндө сырдашуу берүүбүздү баштап алалы. Бүгүн студиябыздагы өзгөчө кадырлуу конокторубуз бар. Алдыда тааныштырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди от. Чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө бизге сонун атмосфера түзүп берген Пиала Голд чайын айтып кетпесек болбойт. Пиала Голд Ceylon чайы бул дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган, өзгөчө даамга ээ десек дагы болот. Ал эми биздин келген конокторубуз менен дал ушул Пиала Голд Ceylon чайын менен сонун маанайда маектешебиз. Ал эми келген конокторубузду тааныштырып өтөйүн. Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын ырчылары, маданияттын мыкты кызматкерлери Каныбек Казакбаев жана Самаган Кочкоров агаларыбыз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер биздин студиябызга. Кандай келип алыңыздар? Келиңиздер, алгач кыргыз элибиз менен амандашып алыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу ушул 7 каналдын көрүүчүлөрү, көрөрмандары. Жалал-Абадтан ысык салам. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырман замандаштар. Ушул 7 канал көрүп аткан баардык көрөрмандарыбыз отурабы, сүйөрмандарыбыз отурса баарыңыздарга салам айтабыз. Жалал Абад шаарынан Бишкек шаарына атайын алыстан келип калыпсыздар. Келиңиздер, акыркы жаңылыктарыңыздар жөнүндө, бул жака эмне иштермен менен келип калдыңыздар? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Акыркы жаңылыктардан айталыбы? Ретро группа деп 90-жылдардагы чыккан ырчылар менен топ түзүп, ретро концерт кое баштадык. Лейлеке койдук, Баткенге койдук, Ошко койдук, Жалал-Абадта койдук. Эми Бишкекке даярданып атабыз. Филармонияда дагы жакшы көп жаңылыктарыбыз бар. Өкмөт бизге мындай жакшы колдоо көрсөтүп, жаңы формаларды тиктирип берди, жаңы аппаратуралар келди дегендей. Бул деле чоң мындай жетишкендик, мындай буга чейин болгон эмес да. Негизи биринчи ушу баягы ушу ретро 90 дегенден аксакалдарыбыздан болуп биринчи концертти ушул Каныбек Казакбаев баштап берди. Анан былтыр октябрь айында мен сахнада 30 жыл деп мен койдум, анан кийин Раматылык Бакадыр досубуз койду, Топчубай Айтмаматов койду. Бара-бара ушинтип анан Бишкек жакка келатабыз, Айнуру тобу койду, Алибек. Өтөр катары менен эле баарыңыздар бир жеке концертиңиздерди коюп берип жатасыздар. Максат Баткен даярданып атат. 9-май күнү Баткен стадионунда жөнөйсүздөр. буюрса. Бишкекке деп калбадыңызбы? Бишкек шаарына качан? Алдагы ушул жаз айларында пландаштырып атабыз. Мүмкүн орозодон кийинби четче албай атабыз да, мындай бир күнүн белгилегенде айтабыз. Даярдыктар кандай болуп атат Баткен шаарына? Эми биз мындай айтканда, уже башталды, мындай өкмөт да кичине колдоп атыптыр, акимдер, мэргороттор дегендей. Ушу 9-майда буюрса, Баткен шаарына стадионго келиңиздер. Жакшы. Буюрса, чек-арачылардын, мекен коргоочулардын 9-май күнү болгондо дагы баягы аталарыбыздын урматына, кийинки афганистердин урматына, кийинки эле келаткан мына чек-арабызды коргоп аткан баткендиктердин майрамына 9-май күнү стадиондо болобуз. Демек, жеңиш күнүнө карата жалпы жамаатыңыздар менен бир өзгөчө чоң концерт коюп, азыркы учурда даярдыктар жүрүп жаткан экен. Келиңиздер, анда эфирибиздин башында эле сиздерди ырдаталы, гитаранын коштоосунда жанаша эле ырдасаңыздар керек. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиздер? Анда биринчи эле ушул жанында отурган Самаган мырзанын ушу 90-жылдарда чыккан хит болгон Сени күтөм дегендер бар. Азыр жаңычылар жаңылап ырдап атышат. Сөзүн да өзү жазган, оон да өзү жазган, ошону ырдап койгон да. Катты сага мен жазамын, күтүп жүрүп сени сагындым. Айлар жылдар өтүп барады, жазда келдим, айланам көп, өрүп гүлдөм. Seni gütüm, ümit üzmeymin hiç kaçan. Sürütündü taşıp varay, elestettim göz aldıma. Kara gözüm, appan yüzüm,
нәзік гүлім. Жазда кетті күлімсіреп, ауа кетті алғаш сүйіндім. Бирок сені ұмытайын, қантты жазам, шыдай албай, дағы жазам. Сені күтім, үміт үзбей мөлеч қанчам. Сүрөтүңдү жашып карай, елестетем көз алдыма. Кара көзүң, аппак жүзүң, нәзик гүлүм. Сени күтөм, үмүт үзбөй мөлеч канчам. Сүрөтүңдү жашып карай, елестетем көз алдыма. Кара көзүң, аппак жүзүң, нәзик гүлүм. Сени күтөм. Керемет, керемет. Чындыгында сиздердин канчалган көрөрмандарыңыздар бар, канчалган ырларыңыздар хит болгон. Самаган мырза, сизде оончу катары дагы билебиз. Канча оон жараттыңыз буга чейин? Азыр бөлө болуп калса керек, санап көрдүңүз беле? 200дөн ашык оонум бар. Анан кийин алтын фондко деп коет. Улуттук кемеде бир 4 эле оонум эле сакталып турат. Анан радио, телевидениеден кеткен бир 30дай оон бар элге. Жакшы таанымал болгон ушу 30дай эле болуп турат азыр. Негизи 200дөн ашык оонум бар. Негизи башка жаш ырчыларга дагы оон жаратып бересиз да. Суранышса керек. Сөзсүз түрдө мынакей азыроондорум азыр кырдаган ырым деле азыр 5 жыл чырдайт. Кийинки күндөрү ошо Гүлсүм Бостонкулова деген биздин агайыбыздын кызы. Ошол ырларын ырдап жүрөт. Венера Назаралиева деген кыз ырдайт, Динара Тилекеева ырдап атат. Көп эле жаштар ырдат. Айтор оон дагы жаратып келесиз. Ооба, сөзсүз бай эми көп айтат экен мага акча деле төлөп берели, жазып бербейсиз дейт. Мен ушул убакка чейин багы оон жаратыш балалуу болгондо эле нерседен эч качан сатпайм да, жөн эле берем. Бирок ал оону жаратыш деле оңой эмес болуш. Ошодо ошо канча толгоо менен жаралат да. Бирок чын жүрөктөн эле берип Жөн эле берем. Үнүн да элестетип туруп жазам, кайсы ырчы суранса ошого берем. Жакшы. Камылбек мырза, анан өзүнүн бир аз жумуштарына байланыштуу Эмиль Балтагулов келбей калбадыбы? Анан ушул Эмиль Балтагулов жетектеген Токтосун Тыныбеков атындагы филармония боюнча сурагым келип жатат. Эмиль мырза жетектеп келгенден бери деги эле кандай өзгөрүүлөр болуп жатат жалпы ошол жакта иштеген жамаат үчүн? Жамаат үчүн Эмиль өзү дагы мындай чыгармачыл инсан үчүн алиги чыгармачы адамдар мындай эркиндикти көбүрөөк жакшы көрүшөт го. Мындай өзүгө карап, ар бир өзгө мындай мүнөзгө карап, ошентип этияттанып мамиле кылат мындай. Кандай десем? 2 жылдын жүзү болуп калды сиздер менен кызматташып жатканына. Ооба. Мен кошумчалай берейинби? Ооба. Сөзсүз түрдө анан жылыш өтө жакшы болду. Баягы неменин шарапаты менен дегендей айлыгыбыз дагы 100% көтөрүлдү. Ага чейин биз мен 98 жылдан бери филармонияда иштейм, 30 канча жылдан ашып кетти. Биз 300 сомдон баштап эле келатканбыз да. Эң айлык аз алып. Буюрса мына айлыктарыбыз 100% көтөрүп, мына министрибиз Садыржап Нуркожоевичтер өздөрү баш болуп айлыгыбызды көтөрүп берди. Эң сүйүнүчтүү. Анан дагы улут жүзү уңгусу болуп эметип атпайбы, анан кийин ошо былтыр да ошондой кылып маани бөлүндү. Акчалар бөлүндү. Анткени бизге дагы талап болуп атат да, жанды ырдаш керек. Мурункудай фонограмма ырдамай жок. Ошон үчүн аны үчүн ырдаш үчүн бизге музыкалык аппаратуралар керек болчу. Ошо нерсени баргы өкмөт сатып берди. Кийимдерибизди сатып берди жана башында канеки, форма, сахналар бар жогун азыр шартты жасап берип койду да маданият. Эми биз иштешибиз керек да ошол эле. Бирок негизи эле эми жаш да Эмиль мырза жаш жетекчи менен иштеши демек сиздерге ыңгайлуу, жеңил эле. Ооба, сөзсүз түрдө ыңгайлуу, жеңил, бирибизди туура түшүнөбүз, конфликтке барбайбыз дегендей. Жакшы, жакшы эле. Түшүнүктүү. Эми бир жагынан чарбачыл, эми чарбачыл болуш керек да баягы жетекчи киши. Бир эле баягы экономика жагын эмес, тиги план жагын, тиги деген. Анткени жанында көркөм жетекчилер бар,
режиссерлор бар, ар ким өзүнүн ишин татыктуу эле жасап келатышат, буюрса жакшы эле. Жакшы. Демек, сиздер айткандай бир гана иштеш керек экен да. Иштеш керек, сөзсүз. Каныбек мырза, өзүңүздө кандай жаңылыктар болуп атат? Чыгармачылык жаатында эмне жаңылануу кылайын деп жатасыз? Кандай десем, мен мурда мындай анча оны жазбайт элем да. Бул өтө жоопкерчиликтүү иш го деп. Анан былтырдан бери кичине жакшы тексттерди таап калсам, ошону кичине ыр жаза баштадым, обон жаза баштадым. Бир классташтар деген ыр чыгардым эле аны. Ошол Эмил Балтаковдун келинчеги Гүлүнө Жумабеке деген ырчы кыз иштейт. Ошол жаздырып, ырдап, клип тартып чыгарыптыр. Дагы бир кызыбыз Акмарал Турдубай кызы деген жалгызым сени сагындым деген бир жакшы текст таап алып, ошону жазып ал мага беринчи мага жактап ал ырдап атат дегендей. Тагдыр деген ону мен ырдап. Самаган Кошкоров ырдап атат. Анан атак мен өзүм мындай көбүнчө ретро ыларды ырдайм. Ретро-ырларга жакынсыз, ырдайсыз. Ошол эмнеге азыркы баягы замандын талабына жараша дагы заманбап ырларды ырдап көрөйүн деп мындай ойлондуңуз беле? Жок, андай ойдон алысмын негедир. Мага ошол 90-80-жыл чыккан ырлар эле жагат, өзүмө да жарашат, элдер айтат, сага жарашат ушул ырлар деп. Анан ошого мен жаңы чыккан ырларды эми жакшы ырлар болсо угуп коем. Атап кое бересиз, бирок Анан мындай өзүм мындай жеке мындай аткарууга неме өтө деле калуум жок. Жан дүйнөңүз демек андай ырларга калууңуз жок экен да. Негизи заман талабы азыр байкап атасыңар да, кайра эле ошо ретро 90-80ге келип атпайбы, бардыгы эле ошол диского Эскиларды кайра. баягы жаңылантып ырдап башташты да азыр. Анан ошо бизде эми авторлор ошону ырдап жүргөндөчү кайра бизнин ырларыбыз жаңыланып келип атпайбы анан. Жана башында айтып өткөндөй, биз дагы ошо кайра топтолуп ошол убактагы ырчылардын бардыгы. Улуу муунду эң кенжеси эле мен болуп калдым ошойт э. Топтолуп мына жана айттык го, буюрса числосун белгилей элекпиз, Бишкек шаарында спорт сарайында болот. Аймактарды кыдырдыңыздар, кыдырып келе атабыз. кыдыра элексиздер, э? Азырынча түштүктү кыдырдык. Электен баштап Жалал Абадка чейин келдик. Бул жак өтө элекпиз. Анда ошол артка кайтсак, мисалы, аймактарды кыдырып, концерттерди коюп жатпайсыздарбы анан? Ошол элдин кабыл алуусу, ошолор боюнча айтып берсеңиздер. Ошону айтып атпайбызбы, элдер ушунчалык сагынып калыптыр да. Туруп алып кол чапкан нерсеничи сагынып калабыз да, биз делечи илгеркидей туруп алып кол чаап аншылак болуп атат да. Азыркы ырчылар көп чыкпай калды го. Ошондогу ырчылар, 90-жылкылар. Анан бирок элдердин баары ошолордун ырларына тойлордо бийлеп баягындай болуп жүргөн да. Ушул ырдайт турбайбы деп бар таң калып атат да. Ошону биз аябай бийлетелек, тойлордо бийлечүбүз, качеталарга бийлейт элек деп. Ошону ушулар ырдайт турбайбы, атап өңүн көрбөптү да көбүн. Демек баягы ырын билип, бирок өзүн таанышчу эмес экен да. Таң калыштуу болуп карайт да, ушулар ырдайт турбайбы деп. Биз баягы клип тартып анча деле эметпедик да. Биздики баягы Каныбек айткандай кассета менен чыккан, жүзүбүздү эч ким тааныбайт болчу, кассета менен таанып эле анан элдер ырдай берет, анан жүзүбүздү сагынат экен да элдер делечи. Демек, аябай жылуу бир кабыл алып жатышыптыр да. Анан клип жөнүндө да сурагым келип жаткан, өзүңүз да айтып калдыңыз. Эми баягы азыр социалдык тармактар өнүккөн, бардык эле баягы чыгармалар клип аркылуу сакталып калып жатпайбы? Анан клип тарттырайын деген ойлоруңуз барбы? Бар, эмнеге жок болот, бар да. Ошонун үстүнө иштеп жатасыздарбы? Биз эми азыркы жаштар ошо бойдок эмеспиз. 3-төн 4төн балабыз бар деген студент балдарыбыз бар. Анан кийин турмуш шарттагы кээ бирдечи баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңип коет дейт ба, ошондой болуп калып атат да. Анан кийинки кезекте да ошол баягы сиз айткандай соц тармактардан, TikTok'тан, ушул тараптан эле кыскача кылып эле чыгара баштадык. Чыгап коюп атабыз, мындай эле живой эле. TikTok'ко да Клип тартпай эле. Мына Ceylon пияла чай неме спонсор болуп берсе тартабыз. Жакшы. Келиңиздер, анда сиздерди кайрадан эле бир жагымдуу бир чыгармага кезекти берели. Ретролордон популярдуу айлабыз. Кайсыны? Көпчүлүк көрөрмандарыбыз да ретрорлорду сагынып калса керек. Алиянардан болсо. Süygönümsün жалгыз сен гана,
Süydönümsün жалгыз sen gana. Asmandagi жанган жылдыздар, Güç surayım жалгыз мен gana. Сагынычым артып баратат, жолугалы жаным Алия, жолугалы жаным Алия. Тілегеніне көбіздің ақ сүйгіз, жашай берсейді қылымдарға. Сүйгілім, бүт өмірім, арнаймын мен де саған. Sensiz canım, benim ömrümün жарым, Мынчалык бақыт болбос үйгілөдө, үйгілөдө. Сүйүш оласың мага жатып тұрған, Күн болып bir өзүңсүн саныйлам. Sensiz canım, benim ömrümün жарым, Мынчалык бақыт болбос үйгілөдө, үйгілөдө. Айталы кыразымын мен бактыма. Тілегеніне көбіздің ақ сүйгіз, жашай берсейді қылымдарға. Сүйгілім, бүт өмірім, арнаймын мен де саған. Закат бул ырларды канчалаган күйөрмандарыңыздар ырдап, мындай көпчүлүктүн жүрөгүнөн орун алган чыгармалар десек болот да. Анан экөөңүздөргө эле мындай суроо болсун, чыгармачылыкта канча жылдан бери жүрөсүздөр, көп жылдан бери жүрөсүздөр. Анан чыгармачылыктын мындай туу чокусуна жеттиңиздерби? Жан дүйнөңүздөр толдубу? Эми чыгармачылыктын туу чокусу жок да өзү. Бул чексиз да. Чексиз мындай эмнени жасасаң да ал баары бир чыгармачылык аз болот да. Мен ошо бала кезимден бери эле мындай канча жылдан бери отасыз, бала кезимден эле ырдап жүрөм. Анан мурда Ысык көл азем түндөрү деген эл аралык фестивалдар болот болчу. Ошондо 2000-жылы лауреат болгонмун. Анан Жаштык ыры деген дагы телефестиваль болчу эле. Ошонун лауреаты болгонмун. Ошондон бери ушунду ырдап эле келатабыз. Башка карасак биздин колубуздан лично менин колумдан башка жумуш келбегендей да. Бул бир гана сиздики. Эми самаган досум айтып берсин. Негизи туура айтты, чексиз. Анан чыгармачылык жолдо өтө татаал болот. Ар түрдүү ой иштен өтүш керек. Мисалы үчүн биз баягы 93-жылдан баштап азыркы ырчыларга окшоп жөн эле чыга койгон жокпуз да. Биз эл кыдырып, айыл кыдырып, көчөдө калып, суукта калып дегенде ушинтип чыйра алып келдик да. Анан кийин ошо баары бир өкмөт эле баалайт экен ошол нерсени. Буюрса мынакей өзүбүз жашаган Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн ардактуу атуулуумун, Сузак районунун ардактуу атуулу деген, анан филармониянык, шаардык, областтык министрдин ардак грамотасы, маданияттын мыкты кызматкери болуп, анан буюрса быйыл берип калышса эмгек сиңирип калабызбы, анан көрө жатарбыз дейм анда. Менети узакталып келатат буюрса. Тепкиш менен келатабыз да.
эмгек сиңирген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамга дагы татыктуусуздар деп ойлойм мен. Рахмат чоң. Мынау чыгармачылыкта бир жакшысы дагы жаманы дагы болот деп калбадыңыздарбы? Анан азыркы ырчылар баягы мурдагыларга салыштырмалуу жеңилирээк болуп жатабы деп ойлойсуздарбы? Баягы бат эле элге таанылып, бат эле чыгып, же жеңил-желп ырларды жаратып жатканы балким. Сиздердин көз карашыңызда кандай? Менин көз карашым мындай да. Мага да айтчу болчу да, сен эми ретро ырчы болгондон кийин диско эле ырдай бербесиң деп. Анан мен филармонияда иштеген сайын баягы эл артисттери менен, мисалы үчүн Арзыбек Бежаров, Шахрат Алипова, азыркы эл артисттер Садыр Жумашевтер менен иштедик, Раматылык Ашыралиевтер менен. Анан кийин көз караш өзгөрөт да. Өзгөрөт. Анан кийин кичине профессионалдуу жакка ооп баштайсың да. Анан бирок эл сагынып калат экен. Кайра эле баягы эски ырларды да атпайсызбы? Негизи баягы ырларыбыз көп. Анан кийин сиз айткан немеңизге ойлойм, азыр заман талабы ушундайбы дейм да. Негизи улуттун көрөнгөсү арт жакта турбайбы? Сөзсүз түрдө кичине колорит керек. Ырда колорит кыргызча болуш керек да. Анан сөзсүз түрдө эле Европаны, Американы турап, анан жеңил-желпи болуп, азыр тез таркап атпайбы жеңил-желпи? TikTok ушундай эле студиядан ырдай коюп эле жылдыз болуп атпайбы? Анан ал күнүмдүк же 1 жылдык же 2 жылдык ондагы ырдагы болот. Анан кийин унутулат, анан эч ким кийин жок болот. Түбөлүктүү оон деген ыр деген анын башка да. Сиздин көз карашыңыз кандай? Негизи Мурун мындай ырчылар мындай тепкич менен көтөрүлөт эле да. Анан азыркыдай компьютерлер жок. Кандай ырдасаң, ошондой чыгат болчу да. жасалмасы жок эч кандай. Эч кандай жок. Андайга мүмкүнчүлүк жок болчу. Ошо ал мезгилде чыныгы ырдай ала турган адам ырдайт болчу да. Анан оңдоо баягындай азыркыдай жок болчу да. Азыр эми жеңилирээк. Тамгаларды эле туура так айтып берсең, компьютерден өзү ырдатып, каласа сүйлөтүп ырдатып коет. Үнүңдү оңдоп, косонун кылып, козулуп койгон азыр оңоюраак деп ойлойм. Мисалы үчүн биз илгери азыр тойдон көп акча таап атышпайбы? Бар жок, материалдык жагын ошо жагынан кылып атат ырчылардын баары эле. Анан экиле ырдап кетет, анда эле фонограмма ырдап кетет да. Биз убагында билесиң, 2 күн уктабастан ырдайт элек. Же үнүбүз бүтүп калбайт экен. 2 күн уктабастан ырдаш кыйын да, эшиктин астында суукта. Ошону эшиктин астында болчу эле ба? Огороддо болчу эле. Огороддо. Элдин баары күтүп алып деп айтышат го. Анан мен бир айыл барган эсимде да, мындай Майкл Джексон келгенде эле тосуп алган да, мындай эчтеке көтөртпөй, өздөрү колоналарды коюшуп, анан ырчылар менен бир сөрүдө отуруш мындай неме болчу, авторитет болчу. Ошо айылдын эң крутой мындай авторитетный келип ырчылардын столуна чогуу отуруп тамак ичет эле да. Ама ошондо элге көрүнгүс келет болчу. Азынан бурун тез келип. Анан бүткөндө бир килем берет эле. Анан калпак чепкенге эң сонун нерсе болчу бирок. Азыркыдай азыр доллар менен эмес да. Чынча бер деп айтыш уят болчу да. Өздөрү билип берет эле мындай. Эмнеси килем берет эле, көйнөк, калпак, демелер пакет дегендей. Анан кичине жолкой берип койчу эле. Демек акча эмес, акчалай эмес, бирок мындай биз ырданга неме кылат элек да. Элге жакса өзүбүз ырдап эс алат элек. Чарчабайт да эмесе. Кызыктуу болчу да. тойлорго сиздер учурда чыгасыздар да. Ооба. Ошол багытта да айта кетсеңиздер, чалуулар көп эле болсо керек. Тойлордо сиздер ретро чыгармаларды гана аткарасыздар да. Бизди көбүнчө ушул биз карактуу, бизден кичине чоңураак адамдар чакырат. Улуумундагылар. Мындай жашыраак балдар анча неме кылбайт. Бирок биздин возрасттагы 5-6 жаш чоң ошолор чакырат. Антрактар баягы ретролорду да бергилечи деп. Сагынып калышат экен алар. Сагынат, анан кийин экөөбүз кайда жүрбөй чогуу барабыз да тойго. Ушундай дуэт ырдайбыз, сагынып калышат элдер. Жакшы. Кече дагы той болуш керек болбой калды Бишкекте. Канча жылдан бери чогуусуздар эми көп эле? Сен айтчы досум чейинен. Өзү мен Эң жакын бир достордон биринчи 98-жылы таанышкам муну Самаган менен. Ага чейин уларын угулуп жүрчү элем. Тойлордо ырдап жүрчү элем. Ким экенин булду. Муну мен Бишкектиккен деп ойлоп жүрүп турмун. Анан бул жерде Бешеналиеваны бүткөм да. Анан бүтөн жалаат каарып иштеп калып,
кичине чыгармачылык адамдардан кимдер бар экен бул жерде? Ошо менен байланыссам болот эле. Студиялар бар бекен, үн жаздырганы, ыр жаздырганы деп эл журттан сурасам, Саман Кочкоров деген бала бар, ошол билет, студия каерде, ошол ырдап жазып жүрөт эле, муну издеп таптым. Анан ошондон бери экөөбүз доспуз. Азыр акыркы мезгилде филармонияда бирге иштеп атабыз. Тойлорго бирге барып калабыз дегендей. Көп эле жерде чогуу жүрөбүз. Негизи ушунча жылдан бери баягы достукту сактап калыш деле кыйын болуш керек. Сыры эмнеде? Шуну мен айтайын. Бири бириңиздерди ар дайым колдоп келеткенсиздер. Жүзүн айтпай эле коеюн дегем, өзү негизи мен баягы убагында популярдуу болуп турганда досторум өтө көп болот. Кызматчы досторум болот, министр досторум болот. Жана айтып атпайм, мына рейтингиң түшкөндөн кийин өзүн-өзү качып кетет экен да. Мен андайларды ушинтип эле айтам да, баягы амал дос деп коет биздечи, баягы сен кадырыңа, анан кийин акчаңа, ушу популярдыгыңа дос болгондорчу, анан кийин бара-бара ылганып калат экен да. Мен мына мисалы үчүн мен 2 күн ооруп жумушка келбесем ушу сурайт да. Сураган анан ошо чыныгы дос болот да. Ошон үчүн мен сени чындап досум сен экенсиң деп буга айтам да. Жакшы, достугуңуздар ар дайым ушинтип сактала берсин. Келиңиздер, эми сиздерден дагы бир жагымдуу чыгармаларсын. Сиздерди бүгүн ырдатабыз. Лирикалык ырладан да берели. Мен бул ырды биринчи жолу Сатыбалы Жээнбеков деген бир улуу инсан ырдаган уккан элем. Анан ошону мага жагып калганда, мен ошол кишинин ыры экен деп ойлоп жүрдүм эле. Көрсө автору Аваз Чикеев экен. Ошо ойлойсуңбу деген бир романтикалык ырладан да берели. Алсырап жаным кейип турган кезде сен мага жылуу сүйлөп койбойсуңбу? Билбедим же байкабай жүрөсүңбү? Же мени кейбет деп ойлойсуңбу? Мун канып, мунум бошоп турган кезде күн болуп кабактачып койбойсуңбу? Билбедим же байкабай жүрөсүңбү? Же мени оорубайт деп ойлойсуңбу? Билбедим же байкабай жүрөсүңбү? Же мени оорубайт деп ойлойсуңбу? Мун канып, мунум бошоп турган кезде күн болуп кабактачып койбойсуңбу? Байкабай же түшүнбөй жүрөсүңбү? Же мени сүйө албайт деп ойлойсуңбу? Байкабай же түшүнбөй жүрөсүңбү? Же мени сүйө албайт деп ойлойсуңбу? Же мени сүйө албайт деп ойлойсуңбу? Каныбек мырза, Самаган мырза, сонун чыгармаларды аткарып бергениңиздер үчүн рахмат. Атайын биздин эфирге убакыт бөлүп келип бергениңиздер үчүн дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Анан албетте сиздерге биз атайын алыстан келипсиздер, куру кетирбейбиз. Пиала Голд чайына. Чоң рахмат. Сиздерге дагы Цейлон чайынын амын татып Чоң көрүңүздөр. рахмат. Кружка Чоң бизден рахмат. белек болсун. Келиңиздер, эркин микрофон. Анда сиздерге дагы бүтүн эле ушул 7 каналдын жамааттын баарына чоң ыраазычылык. Сиздер дагы атайын чакырып, убактыңарды бөлгөн үчүн, бизге окшогон таланттарды ушу эл жүзүнө дагы бир чыгарып коелу дегениң үчүн чоң рахмат.
Анан эли журтубузга аманчылык каалайбыз. Тынчылык эле болсун заманыбыз, баардыгы алдыда. Самаган мырзага кошулам. 7 канал алдыга. Сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик, буюрса алдыда жакшы жаңылыктарыңыздар менен бөлүшүп жүрө бериңиздер. Рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чай үстүндө сырдашуу берүүбүз өзгөчө жандуу үн менен, өзгөчө маанайда уланды десем болот. Ал эми бүгүнкү келген конокторубуз Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын ырчылары, маданияттын мыкты кызматкерлери Каныбек Казакбаев жана Самаган Кочкоров болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди от.